Чолпон Ата шаарындагы Алыкул Осмонов атындагы гимназияда эмгектенүү ийгиликтин баш аты аттуу бенефис кечи өттү. Анда 38 жылдан бери агартуу тармагын аркалап келе жаткан тажрыйбалуу мугалим Элмира Абдрахманованын эмгек жолу таанытылды. Ал ойлоп табуучулардын көргөзмөсү менен коштолуп, педагогдун жетекчилиги астында окуучулар ишке ашырган бир катар робот конструкциялар келгендердин назарына коюлду. Элмира Абдрахманова физика сабагына балдарды кызыктыруу үчүн өз ыкмасын иштеп чыгып, анын арты менен элеттик окуучулардын дараметин көтөрүп, ойлоп табуучулук жөндөмүн өстүрүүгө басым жасап келет. Окуучулары бир катар сынактарда байгелүү орундарды ээлеген. Бенефис кечеге райондун мектептеринин физика мугалимдери да катышып, өз ара тажрыйба алмашуу семинары да өттү. 2010 жылдан бери республикалык деңгээлге чейин 21 кылымдын интеллектуалдары конкурсуна чыгып келатабыз. Окуучулар ошондо 12 жылдан бери мен тарбиялап өстүргөн окуучулар жакшы ийгиликтерге жетип келе жатышат. Мен сыймыктана турчу мына ушул эң чоң нерсе мына ушул интеллектуал конкурс болуп эсептелет. Себеби мында балдардын өзлөрүнүн чыгармачылыгы менен жасалган, колдору менен жасалган модельдер, макеттер эң жогорку деңгээлде жакшынакай приздерге ээ болуп келе жатат. Физика сабагынан Элмира Асанбековна эжебиз берет. Элмира Асанбековна аябай тажрыйбалуу, эң күчтүү мугалимдердин катарын толуктайт. Ал бизге абдан сабакты жакшы түшүндүрүп берет. Көптөгөн олимпиадаларга, райондук, областтык, республикалык олимпиадаларга бизди чыгарып жүрөт, жана башка окуучуларды чыгарып жүрөт. Ушу эжебизге чын ден соолук каалап кетебиз. Ушундай бенефис кечесин ийгиликтүү бүгүн өткөрдү, жакшы иш чаралар жүрдү.